Мен Баткен облысының Кадамжай районуна караштуу Майдан айыл аймагынын Каракчылак айылынын тургуну Эрмеков Сайдыкасым. Телефонум 0773 58 78 25. Укук талаасына чыгуу боюнча өзүмдүн сунушумду билдирем. Биринчи кезекте урматтуу мекендештер, урматтуу Садыр Нуркожоевич, мен кечирим сураймын. Техникалык мүчүлүштүктүн натыйжасында бул сунуш видео көргөзмө жазуудан өчүп калып, балдар чыгара албаптыр. Негизги сунуш ушул болуп эсептелет. Ушуну көңүлгө алып коюңуздар. Ал эми менин кечээги мурда күнгө кайрылууларым ушул сунуштун негизинде, ушул сунушта айтылган, сунушта белгиленген коопсуздук кеңешинде каралуучу маселелерим. Эми биринчиден сиздерди жергиликтүү кеңештерге шайлоо жана келечекте бакубат жашоого багыт болуучу конституцияны кабыл алган референдумдун ийгиликтүү өтүшү менен куттуктайм. Экинчиден, мамлекетибиздеги саясий кырдаалдын, элдин айрым бир наразычылыктарынын себептери боюнча өз көз карашымды билдирүү менен саясий кырдаалды турукташтыруу жана элдин наразычылыгын чечүү боюнча өз сунушумду сиздердин карооңуздарга коймокчумун. Саясий кырдаал негизинен атаандаштыктын, көрө албастыктын, өч алуунун, жакшы жандоочу кийик аттырат, жаман жандоочу уятка калтырат дегендей жандоочулардын деңгээлине жараша болот. Атаандаштык өтө курч эместей эле сезилет. Көрө албастык, өч алуу жандоочулардын деңгээлинин төмөндүгү саясий кырдаалга бир топ таасирин тийгизип жаткандыгы сезилет. Элдин наразычылыгы турмуш деңгээлинин төмөндүгүнө, моралдык психикалык климаттын бузулушуна жараша болот. Сабыр, канаат, шүгүрчүлүк кылсак, турмуш деңгээл Улуу Октябрь революциясынын, улуу ата мекендик согуштун жана согуштун кесепетинен бүлүнгөн мамлекеттин чарбасын калыбына келтирүүнүн эгемендиктин алгачкы 15 жылынын мезгилинен дээрлик 10 эсе жакшы. Ал эми калктын моралдык психикалык абалы мамлекетке кооптулук жарата турган деңгээлде өтө начар. Себеби муниципалдык жана мамлекеттик кызматта иштегендердин дээрлик 99%-ында мамлекет, эл, уят, адамдык арет, намыс деген нерсе жок. Ар кандай ыплас жол менен өз кызматын ишке ашыруунун гана аракетинде жүрүшөт. Мамлекеттен кызмат акы алышат, мамлекетти, элди тонушат. Эл мунун баарын көрүп наразы болуп турат. Өзгөчө укук коргоо түзүмдөрүнүн кызматкерлеринин белгилүү даражада мыйзам бузгандардан алгандарына канаат кылбай, акыркы 10 жылда адамдык сапатын жоготушуп, чагымчылык, азгыруу, жала жабуу сыяктуу ыплас жолдор менен элди тоноп жатат. Эл кадырмай эмес, кадырмай илайым деп, кадырынын жырткычтык менен басмырланганына наразы. Муну өз башыңыздан, жон териңизден өткөрүп көрдүңүз. Ошондуктан сиз, Садыр Нуркожоевич, президенттикке талапкер болгон мезгилиңиздеги ар бир жолугушууда, расмий кайрылууларыңызда ишенип шайлаганыңыздарга рахмат. Мага президенттик милдет эң оор мезгилде берилип жатат. Ошондуктан шайлап коюп эле кала бербей, такай жардам берип туруңуздар зарыл. Сиздердин жардамыңыздарга муктажмын деп баса белгилеп келесиз. Ал эмес атаңыздын, апаңыздын, маркум балаңыздын арбактарын ортого коюп, конституциялык укук бергиле, убадаларымды толук кандуу аткарам деп убада бердиңиз. Мына конституциялык укук дагы берилди. Элдик көзөмөл коомдук бирикмесинин башчысы Бакай Кашкарбаев Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн курамын парламентте карап жатканда Садыр Нуркожоевичтин кадырын кетирүүгө аракет кылып жатышат. Садыр Нуркожоевичке жардамыбыз керек деп күйүп жан журтчулукка кайрылуу жасады. Муниципалдык жана мамлекеттик кызматта иштегендер, укук коргоо түзүмдөрүнүн кызматкерлери мурдагыдан да күчөдү. Демек, элдин мүдөөсүн, президентибиз Садыр Нуркожоевичтин убадасын ишке ашыруу үчүн укук талаасына чыгууда эл өзү жардам берүүсү зарыл. Бирок үстөмдүк кылган күчтөрдүн кысымчылыгыбы же ишенчсиздиктенби укук талаасына толук кандуу чыга албай, натыйжада наразы болгондор Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин башкы прокуратурасынын астында тынч митингдерге чыгышууда.
Natijede sizdi kolдоп добуш бергендердин 40% наразы боло баштады, 30% күмөн санай баштады. 30% бизге окшоп үмүтүн үзө албай турушат. Мен ушул абалга кайдыгер болбой, сизге жана журтчулукка төмөнгүдөй сунуштан өтүш менен кайрылып, өз жардамды көрсөтүүнү туура таптым. Мамлекеттик ишке тоскоол болбослук үчүн дем алыш күндөрүнүн бирине, ишемби же жекшемби, ар жумада коопсуздук кеңешинин отурумдарын чакырсаңыз жана отурумдарды түз эфир аркылуу коомчулукка жеткирүүнү камсыздасаңыз, бул отурумдарда областтар боюнча кезекке коюп укук коргоо түзүмдөрү тарабынан укугу кордолуп наразы болгондордун, мамлекеттин каракталып жаткан маселелерин арыздануучулардын катышуусу менен мыйзам чегинде карасаңыздар, жоголуп бара жаткан ишенимдер, күч алып бара жаткан күмөн саноолор, үзүлүп бара жаткан үмүттөр кайра калыбына келер эле. Жаман жандоочулар, көрө албастар оңолот же жоголот эле. Ал эми атаандаштар да колдоп чыгат эле. Мекендештер, эгерде ушул менин сунушум сиздерге жаккан болсо, жөн эле карап койбостон, сиздер дагы ушул менин сунушумдун да коюлган маселени президентибизден талап кылып кайрылуу жасасаңыздар. Себеби президентибизге мындай алдагандар же болбосо кысым көрсөткөн кандайдыр бир үстөмдүк кылган күчтөрдүн бардыгы сезилет. Эми ал экинчи маселе. Ошол эле учурда жабыр тарткандар мен сыяктуу, менин кечеги мурдагы күнгү кайрылууларым сыяктуу жабыр тартканыңыздар боюнча кыскача мазмунун маани маңызын билдирүү менен ушул менин сунушумда көрсөтүлгөн коопсуздук кеңешинин отурумуна арыз менен кайрылсаңыздар. Ошондо гана биз укук талаасына чыгуу боюнча Садыр Нуркожоевичке жардам беребиз жана жалпы журтчулугубуз укук талаасына чыгуунун баштапкы баскычтарын башташат. Рахмат, көңүл бурганыңыздар.